Өлкөгө алынып келинген Рузахунов кайрылуу жасады. Казакстанда кармалып кое берилген кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кайрылуу жолдоп өлкөнүн күч органдарына ыраазычылык билдирди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, Кыргыз Республикасынын ИИМдин Казакстандагы өкүлчүлүгүнө, Казакстандагы консулдугуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Баарына чоң рахмат. Ушул күнгө чейин кыргыздын уулу болгонума сыймыктанганымды сезе элек болчумун. Чоң ыраазычылыгымды кабыл алыңыздар, деген ал өз кайрылуусунда. Буга чейин башаламандык учурунда Казакстандан кармалган биздин жаран жаз музыканты Викрам Рузахунов абактан кое берилгени айтылган. Жана ал бүгүн өлкөгө кайтарылаары маалымдалган. ИИМ тараткан маалыматта айтылгандай, азыркы учурда Викрам Рузахунов Кыргызстанга өз үйүнө кайтып келди. Кыргыз-казак чек арасында аны укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, туугандары жана жакындары тосуп алышты. Кыргыз Республикасынын ТИИМинин, ИИМдин жана УКМКнын бирдиктүү күч аракетинин натыйжасында Викрам Рузахуновдун кое берүү тууралуу макулдашууга жетишишкен. Булак говори Чекит ТВ. Клара Сооронкулова Ташиевке ыраазычылык дүйнө алдында төрагалык беделин сактап калды. Клара Сооронкулова УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Камчыбек Ташиевке чоң ыраазычылык, күнөөсүз жарандарыбызды бошотуу менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында жалпы элибиздин намысын, өзүнүн УКМКнын жетекчиси катары беделин сактап калды, дейт ал. Сөз Казакстанда террорист катары кармалган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун бошотулушу боюнча болуп жатат. Булак ЖТТВ Чекит КЖ. Жакшылык унутулбайт. Кыргыздарга ыраазы болгон казак жарандары. Жакшылыгыңарды унутпайбыз. Кыргыз-казак бир тууган. Рахмат. Бул кыргыздарга ыраазычылыгын билдирген казак жарандарынын соц тармактагы билдирүүлөрү. Буга чейин Казакстандын айрым ЖММКлары коңшу мамлекетте болгон чыр-чатакка кыргыз жарандары да катышканын жазып чыккан. Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновго байланыштуу окуя кыргыз элинин эле эмес, казак элинин да нааразычылыгын жаратып, ал окуя үчүн коңшу мамлекеттин жөнөкөй адамдары кечирим суроодо. Коңшу мамлекеттин белгилүү блогерлери, жөнөкөй жарандары алкышын айтып, эки элди биримдикке чакырган билдирүүлөрүн калтырууда. Алардын айрымдарын Спутник Кыргызстан агенттиги сунуштайт. ТЖ аттуу колдонуучу Twitter соц тармактагы баракчасына кыргыздар Казакстанга жете албай жаткандар үчүн атайын Telegram канал ачканын жазып ыраазычылык билдирген. Мурат Абенов аттуу казак жараны Facebook баракчасына кыргыз элинин жасаган жакшылыгын тизмектеп санап берген. Темирхан аттуу колдонуучу кыргыз-казак бир тууган экенин белгилеп, жардамга кол сунгандарга ыраазычылык айткан. Twitter баракчасынын дагы бир колдонуучусу адекваттуу казактар кыргыз элинин жакшылыгын унутпай турганын жазды. Казакстанда кармалган кыргызстандык музыкант боюнча ТВда иштегендер, блогерлер кечирим сурап, эки элди биримдикке чакырган билдирүүлөрдү калтырып жатышат. Алардын бири Казакстандын медиа өкүлү Газиза Раимбек кыргыз элинен кечирим сурап, кылган жакшылыгына рахматын айткан. Нагимуша аттуу блогер эки элдин ортосундагы жылуу мамилени чагымчылдыкка алдырбай сактоого чакырды. Булак Спутник Чекит КЖ. Блогер Айжан Хамид: бизге кыргыздар кол сунду, ал эми биздикилер алардын жаранын ур-токмок алышты. Бул тууралуу Айжан Хамид социалдык баракчасына жазып чыкты. Кыргыздар казактарга гуманитардык жардам чогултуп, Бишкекте тыгылып калган Казакстандын жарандарын баш калкалоочу жай дайындап берүүгө даярбыз деп интернетке жазып жатышат. Биздин кыйынчылыкка кыргыздар биринчи болуп жардам берди, а биздикилер алардын жаранын кармап кетти. Кыргызстандын жараны белгилүү жаз музыканты, бир аткаруусу $1000 кымбат турган Викрам Рузахуновду ур-токмокко алып, $200 үчүн митингге катышканын моюнга алдырып жатышат. Мунун баары Орусиянын саясий технологияларына ылайык жасалып жатат. Тилекке каршы биздин Улуттук Казакстан каналы биринчи каналга жана Россия 24кө айланып кетти. Алар эки мамлекетти уруштурууга аракет кылышууда, провокацияга алдырбагыла. Постун астына комментарийлерди чыныгы адамдар жазат деп ойлобогула. Чыныгы адамдардын азыр интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жок деп жазган. Булак Коом Чекит Пресс. Кемел Жанаевич: Путин Токаевдин атын унутуп калды.
ЖККнун саммитинде Орусиянын президенти Владимир Путин казак президентинин атын унутуп койду. Саммит онлайн режимде көрсөтүлдү. Путин Касым-Жомарт Кемеловичти Токаев Кемел Жанаевич деп атады. Бул Орусиянын президентинин ысымдарды чаташтырганы биринчи жолу эле эмес. Маселен, буга чейин ал Сооронбай Жээнбековду Шариман деп атаган. Булак репортер чекиткейжи. Казакстандагы кырдаал кыргыз аскерлери эмнени кайтарып жатканы айтылды. Казакстандагы кыргыз аскерлери маанилүү стратегиялык объектини кайтарууга алды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Казакстанга жөнөтүлгөн тынчтык орнотуучу кыргыз аскерлери Алматы шаарынын ЖЭП-2 маанилүү стратегиялык объектисин кайтарышууда. ЖККга мүчө мамлекеттердин тынчтык орнотуу күчтөрүнүн азыркы учурдагы негизги милдети Казакстандын өзгөчө маанилүү жана стратегиялык объектилерин коргоо жана кайтаруу болуп саналат деп айтылат министрликтин маалыматында. Кыргыз аскерлери Казакстанга 7 январда жөнөтүлгөн. Булак супер чекиткейжи. Эмомали Рахмон: террорчулардын мекени, дини, улуту жок, аларды кайсы жерде болбосун жок кылыш керек. Казакстандагы кайгылуу окуялар ЖККга мүчө бардык мамлекеттердин терроризмге, экстремизмге, дини радикализмге жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка, анын ичинде баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүн күчөтүү зарылдыгын тастыктайт. Бул тууралуу бүгүн ЖККнун кезексиз сессиясында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон билдирди. Анын айтымында ал бир нече жолу биздин өлкөлөрдө уктап жаткан клеткалардын бар экендигине көңүл бурган. Террористтердин мекени, дини, улуту жок, аларды кайсы жерде болбосун жок кылыш керек. Ислам радикализминин жана экстремизминин идеясы биздин өлкөдө жайылууда жана бардык мамлекеттерибизге коркунуч туудурат. Көпчүлүгү Сирияда согушкерлер тарабында согушуп жүрөт. Алардын канчасы мекенине кайтты. Биз чек араларды гана эмес, маалымат мейкиндигин да коргошубуз керек. Экстремизм жана терроризмге тиешеси бар адамдардын ЖКК өлкөлөрүнө кирүү каналдарын кесип салышыбыз керек. Ошондой эле жарандарыбыздын чет өлкөгө дин таануу үчүн чыгып кетишин көзөмөлгө алуу зарыл. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы кырдаал күн сайын курчуп барат. Биздин чек арада талиптердин өздөрүнүн ортосунда салгылашуулар болуп жатат. Бул кооптуу. Чек араларды бекемдөө маселесин тез арада чечишибиз керек, деди ал. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Жапаров Казакстандагы тополонго тиешеси бар делген кыргызстандыктар тууралуу акыйкат иликтөөнү өтүндү. Анын айтымында, акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда чет элдик жарандар, анын ичинде кыргызстандыктардын башаламандыкка катышкандыгы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Ушундан улам ар бир катталган учурга байланыштуу Казакстандын мыйзамдары менен эки жана көп тараптуу макулдашууларга ылайык акыйкат териштирүү жүрөт деген өтүнүчүн жана ишенимин билдиребиз, деди Жапаров. Жапаров Казакстандагы башаламандыкка катышкан кылмыштуу топтордун ЖККнун чек араларынан өтүп кетүү коркунучу бар экенин да эскертти. Буга чейин Казакстандын полициясы тополонго тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айткан, бирок кайсы мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинин маалыматына ылайык 10 январга карата Казакстанда 5 кыргыз жараны кармалган. Булак медиа чекиткейжи.